Акыркы жума ичи аба ырайы сууктап, багар көрөр кишиси жоктор жылуу жай издей баштаганы маалым. Дал ушул жагдайга байланыштуу шаар ичинде бир катар убактылуу баш калкалоочу жайлар ачылды. Анын ичинде Бишкек шаарынын Свердлов районундагы баш калкалоочу жайы да бар. Анда дээрлик 40-50гө жакын адам убактылуу жашап турганга шарттар каралган. Бул жерге көбүнчө туруктуу жашай турган жери жоктор келишип жан сакташууда. Алардын дээрлик көпчүлүгүн тез жардам кызматындагылар алып келишерин адистер айтышат. Ооба, кышында жыл сайын ачылат да, көп жыл болгон 10 чакты жылдан беричи. Эми билем негизги максатым кышында жылуу убагында иште калган үй жай жок адамдарга шарт берет болсо, суу көмүрүн түшүрүп беребиз. Отун алып беребиз, көмүрүн күйүп атат, пастелдерин коюп жаңы кылып бердик. Бияктагы баягы көчөдө калып калган үйү жок адамдар да, бияка эми көчөдөн скорыйлар алып келип жеткизип турат. Жоксо милициялар алып келет да, участковый милициялар алып келет. Бу жерде турат жаныбыздачы. Кыйынчылыкта көчөдө калып калган туугандарын издеп аракет кылабыз, кээ бир таап берели депчи. Барганы бар, барбай койгону бар, кайра таап берсе качып келгени бар. Мисалы бүгүн мына кишинин апасы менен сүйлөштүк. Анан апасы менен сүйлөштүк. Баягы үй алып келдим эле, кайра кетип калды дейт. Келип алып кеткиле, жардам берсе болот, эми жакшынакай эле адам, жардам бериш керек да аларга. Энеси менен сүйлөштүм телефон менен азыр бир жарым саат мурун. Былтыр бир кыздар бар эле, аларды үйлөрүнө алып, туугандар алып кетти, жакшы болуп калды, бияка келбей калды. Ушул жерде биз 8 жылдан бери убактылуу приют ачылат. Үйдө үйлөр жок, эшикте калган кишилерге дайыма ушу ачып, ремонт кылып, төшөктөрүн алып, отундарын алып, көмүрлөрүн алып, жылына ачып, ушу канча киши келсе ошолордун баарын бул жерде жашап турушат убактылуу. Анан март күн жылыганда өздөрү жабылат бул приют, кайра кетип калышат. Ошондо азыр биз даярдап койдук, могу жерде матрастар бар, жаңы келген кишилерге. Бишиген мондай матрастар бар, төшөктөр бар, подушкалар бар, мондай даяр уже. Булар келген жаңы кишилерге кайра бере беребиз. Бу жерде жарым эле эмелер, одеялдар калгандары биздин управлениеде турат. Дегенде Бул мамлекет тарабынан? Мамлекет тарабынан, өкмөттүн тарабынан, мэрия жактан берилет да. Ошондой жаңы барды, подушкасы, матрасы бары жаңы болот. Анан бул жерде биз даярдап койбуз көмүр, отун. Көрүп атасыңар, жерде печка бар, печканы жагышат. Жылуу болот. 7,5 тонна көмүр даярдалган, 3 куб отун. Могу жерди көрсөңүз, сарайда азыр бары даярдалат. Балта бар, лопатасы бар. Бу жерде 7,5 тонна, бу жерде 3 куб. Ушу приютта жашагандар үшүбөсүн деп управление тарабынан 7,5 тонна көмүр алынат, 3 куб отун алынат. Бул баары мэрия жактан берилет. Даярдап, кесип, анан балта салталар бар, жарып алышат. Анан жагып, ушу жылуу отурушат да. Бул приютка 40 киши батат, бирок булар алмашып тура берет, келип кетип алмашып тура берет. Ошон үчүн эшикте калып калган кишилер ушул жерде жылуу кыш өткөрсө болот. Анан бул жердегилерди көзөмөлдөп карап турган да кишилер бар, Көзөмөлдөө биздин специалисттер, мына Эркин Аскарович Мамаев, главный специалист, башка адиси келип турат, күндө карап турат, келип төшөктөрүн берет, көмүрлөрүн таркатып берип коет, чтобы өздөрү жагып алышат. Бирок бизде андай штатта киши жок, постоянно келип жерде тура тургандайчы. Биз келип көзөмөлдөп турабыз. Биздин управление, телефондорубуз баары берилген. Эшикте киши калып калса, ушу телефондору чалса, ушу приютка алып келип, ушу жерден кышты өткөрүп кетсе болот. Эми бул приют убактылуу болуп атат да, стационар эмес. Убактылуу бизге ушу стационар керек. Жыл бою карап, медицинский обслуживание кылып, психологический помощь дегендей болот. Ошондой болсо, конечно, биз ошол предложениялар берип атабыз. Кудай буйрса каралат го. Постоянно, чтобы бир эле жыл бою иштеген приют болсо.
Ушу приютта бизде бир чоң комната, ошол жерде 45 киши батат. Аялдар да эркектер. Ошо биз ойлонуп, анан өзүнүн демилгебиз менен волонтерлор менен сүйлөшүп, ушу женский комната кылабыз деп, азыркы ушу волонтерлор иштеп, быйыл Кудай буюрса бүтүрсө, женский, мужской отдельно болот, бөлүнүп, ошо Кудай буюрса ушу бүтүп калса жакшы болот. Анан ошо тамак аш жөнүндө айта кетсеңиз. Күнүнө бир маал ысык тамак алып келип беребиз. Тендер айтылган, ошол жерден поставщик алып келип, саат 4-5 алып келип ысык тамактарды берет. Алардын арасында 59 жаштагы Жаран дагы бар. Каарман бул жагдайга кандай кептелгенин айтып, балдарына жана бир туугандарына кайрылуу жасады. Ayarım ketken. Gelin bana menur starım. Ana geleyim desem de bu emele jasat Frunzeski yekmiş olur işte. Amurun bilmep bilmem. Saat yit tam bir sokul kayga götüp var. Ya apa meni görüp kalsan salam. Belki siz oşunda kaçta jakta geldiniz? At başın parançı. Sokul Karaaltı'a götüp getirdiler. Sokul süydü saat. Ama bu liga işini öyle gelgem de. Hem kaynağalarda kalıp hem gülüyorum, geçirip koyam yaptım öyle. Ana bu hafta vaktilerden, yan hafta vaktilerden yemek geçip, marşrutka kaçıp gözüm bilinip gitmiş. Bir pasportta çok aktaracak. Nasıl bol onu? Var, hayır. Mamdet Sadıkov İşenalı. Atbaş rayonu Kazbek Aylı. 59. yıl 1. May. Dişenalı, Akınalı, Bayır. Ne Moğrek Bişkek'te. Tarada kalıp kalan dakmet taksalardı çaldırdı. Moğrek yemek ne de kot bitirdi. Priyut. Sera 34 demin. Gelip alıp gittiler. Serilavsk rayonunda.